12 жаштагы Алтынай Истебесова Миңбулак айылынын тургуну. Мектептен кийинки бош убактысын жаңы ачылган балдарга билим берүү борборунда өткөрүүдө. Ал курдаштары менен чогуу математиканы терең үйрөнүүдө. Айтымына караганда бул жерде окуу алда канча ыңгайлуу. Бул жака келгениме бир жума болду. Мектептен тышкарда көп билимдерди алабыз. Эжелер бул жакта ойнотот, эсеп чыгарганды, көп билимдерди үйрөтөт. Мен бул жакта математика сабагын терең үйрөнүп атам. Үйдөн жөн эле отургум келбейт, анан бул жака келип көп билим алсаң болот, эсептер чыгарабыз. Бакаята райондук балдарга билим берүү борбору айылдагы эски мектептин имаратында ачылды. Азырынча 90 бала окууда. Айыл жаштарынын басымдуу бөлүгү компьютерди терең үйрөткөн иримди тандаган. Бул ирим мен үчүн керек деп ойлойм. 9 класстан гана бүтүп калат, ошо информатика сабагы. 10-11 класстарга жок. Ошол 11 класстарга ушул борбор ачылганына абдан кубанычтамын. Мектептен айырмасы бул жерден практикасы өтө көп. Бул райондогу балдарга билим берген алгачкы борбор катары Миңбулак айылында ишке кирди. Буга чейин окуучулар мектеп менен гана чектелип келген. Эми мындагы шарттарды көрүп, ата-энелер кубанууда. Себеби мында окутуу бекер. Көз карашым эң эле сон, анткенсе балдардын кичине билими тереңдеп атыр, куру көзөрү кеңейип атыр. Биздин балдар мурда эмне экенин түшүнбөй мектепке барлык кайра келчү да. Мына азыр кошумча сабак болуп атат. Бул бир жагынан алып караганда, экинчи жагынан алып караганда биздин балдар азырынча абдан кызыгып жатат. Мен бул жерде 3 балам окуйт. Бир бала математикада, бирөөсү информатикада, а небере кызым англисте. Райондук балдарга билим берүү борбору болгондуктан бул жерге 22 мектептин окуучулары келсе болот. Бирок эми гана ишке киргендиктен мында азырынча STEM багытындагы 3 гана ирим бар. Жетекчилик жакында жаңы багыттар боюнча иримдерди ачууга аракет кылаарын билдирди. Азыркы күндө биз 3 ирим менен гана иш алып баратабыз. STEM багытында математика, информатика жана чет тили сабактар. Келечекте биз дагы комуз ирими, вокал ирими, би ирими ачылса дейбиз. Дагы орус тили сабагынан көп сурап атышат. Жаңы ачылгандыктан кичине аксап турабыз. Анан келечекте дагы демөөрчүлөрдү таап, долбоорлорду жазып, мындан да жогорулатканга деңгээлин улантабыз. Балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жардам берген борборду ачууга билим берүү министрлиги жана жергиликтүү бийлик чоң колдоо көрсөткөн. Ошондой эле Миңбулак айылынын жаштары да өз салымдарын кошушкан. Бүгүнкү күндө Талас облусунун 4 район 1 шаарында бирден ушундай борбор бар. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.